USAID'ден келгиле окуйбуз долбоору ата-энелерге чоң жардам берип жатат. Анткени ата-эне балдар менен китеп окуусунун чоң тарбиялык күчүн сездик. Баланын китепке болгон кызыгуусу, ой жүгүртүүсү жана өз оюн ата-энелер менен бөлүшүүсү чоң мааниге экендигин түшүндүк. Бул долбоорго чоң рахмат. Чоң класстагы балдар менен дагы улантуусун каалайбыз. Балдарым, бүгүн биз силер менен Абушка кемпирдин көмөчү жумугун айтабыз. Илгери заманда Абушка кемпир жашаптыр. Бир күнү кемпири көмөч бышырат да терезеге коет. Терезеге койсо, көмөч эмне кылат? Качып кетет. Качып барып кимге жолугат кызым? Коенек. Коенек эмне дейт? Мен сени Жейм дейт. Анан көмөч мен чоң атадан качтым, чоң энеден качтым, сенден да качып кетемин дейт. Анан көөнөн качып барып кимге жолугат? Карышкырга жолугат. Карышкырдан да качып барып туруп анан кимге жолугуп калат? Аюуга жолугат, Аюуга жолукканда аю да эмне дейт? Мен сени Жейм дейт. Анан көмөч качып барат дагы анан кимге жолугуп калат? Түлкү. Түлкү эмне дейт? Сен кандай сонун кыпкызыл көмөчсүн дейт, ошондой кыпкызыл көмөчсүн. Анан менин кулагым укпайт, жакын келчи дейт. Анан жакын барып айтканда эмне дейт? Менин жакшы кулагым да укпайт, менин мурдума конуп айтчы дейт. Анан кийин баягы мактаган көмөч сүйүнүп барып туруп, түлкүнүн оозуна барып туруп, анан ырыңдап айтчы дейт. Айтып атканда түлкү эмне кылат? Оозун ачканда Көмөч оозуна түшүп кетип анан жеп коет. Анан түлкү кандай экен? Алдамчы. Ал көмөч кандай экен? Алдамчы эмес. Ошентип көмөч жок болуп калат экен. Ушуну менен жомок силерге жактыбы? ооба Жакты. Эми эртең дагы башка жомокту окуйбуз балдар.